Байке деген ким? Келбейсиздер бул жака. Байке. Кандай эмени? Байке, gel koyslar, gel. Мурат байке. Gel koyslar, Байке, gel. Gel bu yerге турбайсыздарбы, gel. Ары кетип бери кетпеңиздер. Ал алганда. Урматтуу эл журт, мынакей бүгүн биз азыр ошо мыйзамдуу жеке менчик үлүш ээлери бүгүн Ак үйдө президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун баягы көзөмөлүндө турган иш боюнча бул жерге азыр администрация президентте өкүлдөрү менен жана өкмөттүн өкүлдөрү менен жолуктук. Бул жолугушуудан мен мисалы канааттандырарлык эле пикирде калдым. Себеби мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кандай мыйзам, кандай нормативдик акты болбосун, бул конституциянын төмөнкү баскычта турат. Ошондуктан бүгүнкү жыйында деле ошол биздин жеке менчик укук бул Кыргыз Республикасынын конституциясы тарабынан көзөмөлгө алынганы тууралуу бул. Ошондуктан биздин жеке менчиктен эч ким мыйзамсыз ажыратканга укугу жогу боюнча баса көрсөтүлүп айтылды. Анан 27 пунктта шыны менен өтө чоң калпыстык кеткен. Себеби жалпы андан аркы механизм кандай болот? Мисалы биз жеке менчик үлүш ээлери биздин укугубузду кандай ажыратууга мүмкүн? Мисалы мыйзамдын негизинде жеке менчик укуктан ажыратылат качан өзүбүз баягы өз ыктыярыбыз менен бирөөгө менчигибизди берип, же болбосо сатып, же болбосо бир баягы сделка жасай турган болсок, бул биринчи варианты. Экинчи варианты бул сот аркылуу биздин жеке менчикти укуктан ажыратса болот да. Анан мисалы биз жеке менчик укугубуз мамлекеттик каттоодо турса, мамлекеттик каттоодо турган жеке менчик укугубузду кандай ажыратуу мүмкүн? Мисалы жерлерде, райондордо түзүлгөн комиссиялар бизди жеке менчик укуктан ажырата албайт да. Мисалы трансформация үчүн сөзсүз мисалы мамлекеттик каттоо кызматында атайын маалымат алынат. Маалымат алынганда жеке менчик, мисалы баланчанын атында, түкүнчөнүн атында болуп турса, аны баягы райондук деңгээлинде комиссия кандай ал кишинин жеке менчик укугун ажыратат? Бул нонсенс болуп калды да. Ошон үчүн бүгүнкү жыйында мен канааттандырарлык сезимде калдым. Себеби бул 27 пункт жокко чыкканы менен, бирок азыр ошол баягы рабочий комиссия азыр бул жобонун үстүнөн иштеп чыгат экен. Баягы эменин механизмдери кандай болот, кандай, ошондо мынакей баарыбызга айтты, ушу сунуштарыңыздарды бериңиздер деди. Ошол ар бирибиз өзүбүздүн жеке көз карашыбызды, видениябызды бере турган болсок, анан ойлойм бир баягы чечилбей турган маселе болбойт болуш керек. Бир жыйынтыкка келебиз деп. Рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге ошол атайын ушу биздин кайрылууга көңүл буруп, ошо чукул арада ошол өзүңүздүн президенттик администрациянын өкүлдөрү ошол чукул реакция жасап, бүгүн бизди жоонтоп элди кабыл алды. Кудай буйруса жакшы жагы чечилет деп турабыз. Себеби бул закондо турган нерсени баягы токтоо менен же жобо менен алып салуу мүмкүн эмес. Бирок ошон үчүн баягы түшүндүрмө иштерин баягы жүргүзгөнү менен, бирок баары бир кол Кудайдын мөөрү дегенде сөз жазылыш керек деп ойлойм. Эсептейм, жер боюнча амнистияда кимдин функциясы эмнеде заключается, кимдин укугу каерден башталып каерден бүтөт, бул четко жазылмайынча баары бул нерсени тактоого мүмкүн эмес. Ошондуктан мен бүгүн канааттандырарлык калдым. Сиз кандай дейсиз? Мен да толугу менен кошулам. Себеби бүгүнкү биздин кайрылуубузга өтө тыкандык менен, түшүнүк менен мамиле кылышты. Кудай буйрса, ошол жанагы 27 пункт алынып калганына байланыштуу ордуна кайра кандай бир жагдайлар менен биздин жеке менчик укугубузду коргогонго рабочий группа түзүлүп, Кудай буйрса ишке ашат деген ойдомун. Менин көңүлүм ток, Кудай буйрса. Анан мындан тышкары мен азыр баса көрсөтүп айта кетчү нерсе, бул барлык нерсе мыйзам талаасында болуш керек.
мынакей азыркы учурда баягы баш ал десе эме бөрк ал десе баш алган момент болуп турган учур. Мисалы укук коргоо органдары, ошол эле прокуратура органдары бүгүнкү күндө ошо жеке менчик укук ээлерине жанагы топтошуп келген 15 кишинин пикири менен жасап аткан мамилеси бул толугу менен мыйзамсыз деп эсептейм. Себеби мындай баягы топтошкон баягы көчө маданияты менен биз эч качан бир жыйынтыкка келе албайбыз. Сөзсүз мыйзам деген иштеш керек. Мисалы мынакей башкы учурду болгон күндө дагы мына азыркы учурда мыйзам иштеш керек. Мыйзамсыз биз баягы бир линиядан кетип барат, бул жака кыйшайсак, эртеңки күнү муштум болуп кайра башка тие турган нерсе. Бүгүнкү күндө мыйзам иштеш керек. Мыйзамды иштетиш үчүн мен ойлойм Садыр Нуркожоевич жакшы тапшырма берип бул маселени туура чечкенге жардам берет деп. Себеби мен бүгүнкү өкүлдөрдүн менен болгон маектен кийин өтө жакшы эмеде калдым. Өзүңүздү да бир жолу тааныштырып койсоңуз биздин мекендештерибизге. Мен атым Жипаркуль Турсунбаева. Мен Өскөнөрдө конушунда 4 гектар жердин ээси, 4 гектар жердин ээсимин, жеке менчик укугум ошо негизи 2006 жылдын 4 январынан бери 4 гектар жер мага тийиштүү. Анан кийин ошо 17 жылдан бери ошол баягы трансформацияны күтүп 2009 жылы мен бир кыскартма айтып коеюнчу, потому что баягы Аки пресстен мен берген пресс-конференция көргөн бар, көрбөгөн бар. Мынакей 2009 жылга чейин баягы барлык инстанцияда мыйзам сыйлаган жеке менчик укук ээлери катары биринчи Лебединовка айыл өкмөт айылдык кеңештикин чыгардык чечимди. Анан Лебединовка айыл өкмөттүкүн, Аламүдүн кеңештикин, Аламүдүн акимчилигин, анан Чүй областтык администрацияныкын 15 июль 2009 жылы чыгардык. 30-ында мораторий жарыяланып калды. Мына ошол күндөн баштап биздин көрбөгөн күнүбүз мына калган жок, кирбеген эшик, чыкпаган тешигибиз калган жок. Мына ошентип ушул күнгө чейин мораторийди азабын тартып келдик. Анан былтыркы жылы Садыр Нуркожоевич жакшы амнистия боюнча мыйзам чыгарып ушул аябай жакшы нерсе жасады деп ушунча баарыбыз алкап турдук эле. Анан сүйүнүшүбүзгө коюнубузга батпай турган учурда мынтип жап эле өчүп калдык. 5 марттан бери менде уйку деле жок. Басып эле калдым жана солдаттай болчу. Сүйлөйлө кетели биз. Ошондон кийин ошол Сизге дагы сөздүн кезеги келет. Сиз өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, аты жөнүңүз ким? Менби? Азыр. Менин атым Бүбүкалча, фамилиям Тостокова, Абдраимовна. Мен эми чынын айтсамда Ак Ордодо өзүмдүн 7 гектар 74 жерим бар. Ар жакта 4 гектар жерим бар. Документтерим бар, бул жерде турат. Договор купли-продажа менен жашыл китебибиз турат. Мынакей. А бирок захват болуп атканына байланыштуу биз дагы кайрылууну жасайлы дегенбиз. Бул ушул гектар жерлериңиздин бардыгын сиз өзүңүздүн мына жарандарыбызга, баягы клиенттериңизге, кимдерге уже өткөрүп бердиңизби? Оформить этип. Мен алардын бардыгын тең Кызыл Китепке менден сатып алгандардын баарын өткөрүп берип, бүт бар өздөрү эле мен сиз эле тияктан менин колумду требуйт этсе мен жазып берип бүт бар өтүп атат. А бирок бул жерде кеп захват жөнүндө болуп атат да. Менин жерлеримди захват кылышты 21-жылы күз, 22-23 жылы. Мен атайын Ак Ордонун атынан келдим общий. Ак Ордодо аябай жакшы комиссия түзүлүп текшермейинче бул болбойт. Себебин айтып берейин. Мен силерге Ак үйдө аппараттын кызматымын деп подделка документ менен эми аттарын азыр түз эфирден айтпай эле коеюн. Мен чакырсаңар мен барып көргөзүп берем. Бүгүн келгенде мен тиги башка жака кетип бараткан жерден, Акпреске бараткан жерден бияка келсем элдер кирип кеттир да. Бул жерде мындай болуп атат. Захват кылдырган элдин бардыгы тең бүт өйдө жакка барып атат да. Эми мен бул жерден Садыр Нуркожоевичке кайрылайын дегеним, урматтуу Садыр Нуркожоевич, аппарат кызматкерлери бүт баары ушак иштейм деген подделка менен бирөө жүрөт захват кылып, бүгүн дагы захват кылып атыптыр. Амнистия чыкканда захват башталды деп туруп келип бир фундаментти куюп кеткен экен. Мен барсам айтты. Садыр Нуркожоевич айтып атат. Фундаментти куюп койсок эле Кызыл Китеп беребиз деди деп бүт баары факты менен турат. Ар бириники жазылып турат. Менин жашыл китебим өзүм атымда турат. Купли-продажа болуп турат мынакей. Договор купли-продажа. Андан сырткары 4 гектарды дагы башка жерден бул налогтор мынакей. Эмне болкон? Налогтор, мына налогтун баары төгүлгөн 21-жылга чейин. Анан китебим өзүмдүн колумда турат. Мына колумда жашыл китеп турат. Жашыл китеп мен мен ичин ачсаң турам. Сиздин кызыл китебиңиз барбы жокпу? Менин кызыл китебим жок, жашыл китеп бул. Сельхоз назначение. Кызыл китеп мынакей турат, бул 4 гектар жер. Бул кызыл китеп. Муну мына бул 516-контурда, бул жерде 519-дан 540-контурдан ар кайсы контурлардан подделка документ менен келип эле захват кылып. Кантип чыккан? Бул китеп
өзү 2009 чыккан. Купли продажа меники мына өзүмдүн атымда турат купли. Мен өзүм 16-жыл сатып алгам, бирок оформлениени 18 кылдым, себеби мен жана рассрочкага доверенность менен жүргөм. Мындан мурункусу доверенности да бар бияктачы. Мынакей доверенности бул жагында бар. Бул жерде мына доверенность. Мен мурда 16-жылы доверенность 2009-жылы 2-апрелде. 2009-жылкы баягы үлүш жерлер булар, үлүш жер. Бул жерде мына доверенность менен мен генеральный доверенность алып алып, доверенность менен жүргөм, рассрочка сатып бүткөндөн кийин анан бул жер 16-жылы захват башталган. Анан 16-жыл захват башталган. Жарыйлангача чейин Кейин болгон. Анан бул болсо акты. Ошол 16-жыл заявление жазып, токтоп турсаң мына 16-жылы акты түзүлүп, робудага да кайрылып, ак үйгө, көк үйгө кайрылып атып, актылардын баары турат. Экотекти жойбойт. Ошол кезде экотектер келген. Анан аны дагы кой деп койду. Эми дагы бир айтайын дегеним кыскача. Айтайын деген мына могу кагаз, самый главный могу кагаз. Кармап тургачы. Мына 1 секунд. Мына ореки кагаз мына. Мен азыр Калыбек Жапаров мына. Могу жерде башкы ген прокуратура. Урматтуу Садыр Нуркожоев, генеральный прокуратура. Ген прокуратурага мен жаза берип, 16-жылдан бери жаза берип, бүгүнкү күнгө чейин мына бул жерде турат. 16-жылкысы, мына числосун окусам ким? 18-жыл мына мен кайрылганым ген прокуратуранын жообу. Мына ген прокуратуранын жообу мына шашып атам да. Алсаңыз, алып бизден алып турсаңыз. Бул болсо мына 23-жыл февралда 21-жи генеральный прокуратуранын жообу. Бул болсо 23-жыл 15 февраль ген прокуратуранын жообу. Бул болсо 14 май 22-жыл ген прокуратуранын жообу. Бул болсо 21 апрель ген прокуратуранын жообу. Бул болсо 21 июль ген прокуратуранын жообу. Бул болсо 2 декабрь 20-жыл ген прокуратуранын жообу. Мына бул дагы 7 февраль ген прокуратуранын жообу. 18-жыл. Бул мына 19-жыл 2020 декабрь 19-жыл 7 сентябрь 19-жыл. Ушунун баары мына генеральный прокуратуранын жообу. Мен мындан эмнени айтайын деп атам. Ген прокуратура областка тапшырат, чүйгө. Областтын жооптору андан көп мына. Чүйдүкү, губернатордуку, областтын жообу, Сокулуктун прокуратурасынын жообу. Бул жерде мен ар бир мына Сокулуктугу дагы мынакей. Бул болсо жогорку кеңеш, мына мен жогорку кеңештин жообу. Менин жерим боюнча жазылгандар захват кылып. Захват боюнча. Ушунун баардыгы захват болгондо мына 16-жылдан бир жаңыдан эле башталып, экөөнү соттон утуп, өкөтөң өзүң бусуп кетем деди, макул болуп, жаңы эле 1-мартта, 3-мартта. Эми мен сизден суранам. Аябай жакшы мындай комиссия түзсөңөр, ошол комиссияга мени коштоңор. Садыр Нуркожоевич, мен сизге былтыр кат жазганда сиз контролго алып, ген прокуратурага тапшырма бергенсиз. Бул жерде келген эме да бар да, бул жерде азыр президенттин аппараттын жооптору да бар. Мына президенттин аппараттын жооптору бар. Айбадан көп экен, сиз баягы жооп. Мына президент администрациясы ушундай эле бул жерде мына Курбанкулга жазып атат президенттиги. Бул болсо Өткүрбекке жазып атат. Ошо кезде Атамбаевдин учурунда дагы, Сооронбайдын учурунда дагы мен кайрылып атам жалаң жердин захваты боюнча. Анан мен 14-жыл жерди текшергем, жардам бергиле деп Ак-Ордону. Анан мен аябай жакшы билем Ак-Ордодо ким кто чем дышит. Анан мен акимге да кайрылгам. Акимге кайрылып айтканмын, пожалуйста, чакырып койсоңор, комиссия түзсөңөр, ошо мен жардам берейин деп. Садыр Нуркожоевич Поляга барып собрание жасап, кызыл китепти айтканда мени чыгарбай коюшту айыл өкмөт. Себеби мурунку бывший губернатор айыл өкмөткө тапшырма бердиби билбейм, айыл өкмөт бүт баарын фальшивый кылып өткөрүп берип койгон. Ошонун баарын мени коштоңор, мен бирден кагазды көргөзүп силерге доказать ете алам. 19-жылы январь айында айыл өкмөт ошо жерде апрельскийлерге өткөрүп берип таштаган. Бул жерде эме отурат, бывший прокурорлор отурат. Бул жерде калп эле бир мүнөттүк эме бар. Бул жерде Ак-Ордону эмне себептен мынчалык чыр болуп калганын себеби Бусурманкулов азыр ген прокуратурада иштеп атат. Ошол кезде Сокулуктун прокурор болчу. Андан кийин Маженов келди. Ошолордун баардыгы тең ат менге кетсин, в интересах государства деп берди. А бирок государствонун интереси болгон жок. Могу жерде мисалы бирөө 3 гектар жер алып жерди сатып ийген болсо, ат менге кеткенден кийин жалаң мошенниктерге захват кылган. Ошол захват кылганда ошол акча бүт чөнтөктөрүнө кеткен. Государствого бир тиын кеткен эмес. Ал эми ал жердегилер арыз жазгандардын баары ким доверенность берсе аны камай беришип эле, рисовка кылып эле сыртынан отчет бере берген да. Ошон үчүн пожалуйста суранам, бүт баарын тең жанагы комиссияга мени коштоңор. Дагы бир экөө мен өзүм антикоррупцияда иштейм. Ошон үчүн мен мунун баардыгын тең текшерип бүткөнмүн. Ошондуктан мен аябай жакшы билем жер маселесинде. Эми 27-ни алып салгандан 29-у турат. Селхоз китепти бермейин чыкпайт деп. Ошон үчүн антикоррупцияда иштейсиз? Я, жогоркелдик көзөмөл, коррупцияга каршы жогоркелдик көзөмөл кыймылда иштейм. Көп результаттар бар. Эгерде пожалуйста мен жетишпей калдым, Акпреске баратыр. Ошондуктан азыр ушуга жакшы бир тщательный комиссия болсо кошуп койсоңор баарын айтып берет элем. Рахмат, рахмат.
Desеңиз сиз. Азыр сиз сүйлөй тургандар бар да? Келиңиз. Калай күнөкей мен жанагы именно жердин ээлеринен жер алган эже болчу. Мына сиздерди жердин ээлерин күтүп Мен Өмүралиева Сурмабү, 4 балам бар. 3-чү группа инвалидмин, жаңыз бой энемин. Ушул мен Асиетова Элнурадан 2013 жер алдым эле 4 соттук жерчи. Анан үй салганга трансформация бүтелек деп жер салдырбагандан, үй салдырбагандан биз сала албай жүргөнбүз. Анын ортосунда менин балам ошо жерди сатып алган балам өлүп калды. Анын ортосунда өзүм ооруп калдым. Жер эмес өзүм таппай жүрсөм, Асиетовдун ээси мына турат берди. Ушундан мен турсат сатып алып, анан кийин балам болсо өлүп калды. Ошо менен сала албай жүрсөк, Исабекова мошенниктен келип, захват кылып сатып ийип, ошо менен ал бала жерге тамсалып кирип алды. Мен болсо жерден жок, же акчадан жок, же эчтекеден жок ошентип жүрөм. Сотко кайрылсак, мына сот Сокулак район сотуна кайрылдык, кирдик, соту болду. Мына 5-жыл болду. 5-жылдан бери эчтеке чечип бербей атат. Барабыз, келебиз. Анын ортосунда бир аялды кошуп коюп, азыр качып кетип, ошо менен соттон да жок, эчтеке жок, жүрөбүз ала албай. Бүгүнкү күндө ушул жерге келдик, мына мэриянын эмесине келип, бүгүн чечилет деп атат, жанагы алып салган 27-чи ошо эркинин эсебин алып салса, биздин жери жок, эчтекеси жок, талаада калып калабыз. Сизден өтүнүч суранышы, энелердин атынан мен сүйлөп атам, ушуну чечип бериңиздерди суранам мен көптөн көп. Албетте апай, Кудай буйруса ошо неметип алан мен мыйзам чегин ушуну чечип бериңиздерди суранам мен. Келиңиз жерге. Бир ооз кое тургула. Мынакей эме туугандар, барлык нерсеге документ, ана мыйзам деген керек. Мынакей эмеде ошол менчик үлүш жерди алган күндөн баштап мынакей биздин мамлекетке жер салыгын төлөп жүрөбүз. Мынакей мамлекетке жер салыгын бир да жылын калтырбай мамлекетке жер салыгын төлөп жүрөбүз. Мамлекетке минтип жер салыгын төлөп жүрөбүз. Ошо жер баскынчылык кылгандар ошо бир кагаздын кырсын билет бекен, кыргызча айткандачы. Анан кийин ушунча документтер мынакей биздин жашыл китептерибиз мынакей турат, бар өзүбүздүн ордубузда. Мынакей жашыл китептерибиз турат ордунда. Жашыл китептер турат ордунда. Канча жашыл китеп бар? Жашыл китептер турат ордунда. Биз ошо үлүш ээлерден атайын мен доверие салып келдим да. Анан получается ошол жана трансформацияга документ даярдаганда кирбеген эшигибиз, чыкпаган тешигибиз калбай, кыргызча айтканда ушунча документти топтош эмне деген документ? Ар бир инстанцияныкын эмени жылаанды жезде деп, баканы бөлө деп, ар кимисин көзүн карап, эмне 2009 жылга чейин эмне гана кылган жоксуз, мораторий болгонго чейин баары ошо документтердин баары колубузда турат. Анан биздин жерди баскынчылык кылгандар келип басып алып туруп, анан ээлик кылып калатпы? Мисалы мен айтып атпаймынбы, 27-чи жер мунапысынан 27-чи пункттан алып салуу деген сөз, мунун баарын тең мен бирөөгө белек кылып бердим деген сөз. Мындай болбойт. Госпошна канча акча төлөндү. Ушунун баары ушунча документибиз менен анан талаада калабыз. Бул эмне деген шундук? Бул биздин мыйзамы, жазылган мыйзамы бар мамлекетте жашап атабыз да. Ошон үчүн мен бүгүн ак үйгө кирип чыкканда бир үмүттүн шооласы пайда болду. Кадимкидей бул маселе мыйзам талаасынын чечилерине көзүм жетип турат азырынча. Рахмат, чыгара кележек. Рахмат. Авай, сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз, аты жөнүңүз ким? Мен өзүм Юсупов Бахирдин Карабаевичмин. Тиги председатель земельный комиссиямын, Каражыгач айыл өкмөтү, ала менин району. Мына ушу урматтуу президентке кайрылгым келет элдин атынан. Биз элдин баары, карапайым элдин баары ишенип атат, что мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз деп. Эң бийик Кыргызстанда бул мыйзам. 27-чи пункту жокко чыгарабыз, чыгабы чыкпайбы, все равно соттун чечими болмоюнча карапай элден жерин жокко чыгарганга болбойт.
Ошон үчүн президентке ишенип атат. Что соттун чечими менен эле чыгыш керек. Рахмат. Эме? Ким? Дагы сүйлөгөндөр бар беле? Келиңиз. О, Президентке эме кылам дейтин, жок мен сүйлөбөйм. келиңиз апа. Келиңиз апа. Кандай сүйлөйсүң? Каяктан келдиңиз? Аты жөнүңүз? Новопавловкадан. Новопавловкадан. Мына кармаңыз. Мен келем, Айта бериңиз. Мен Сокулук районундагы Новопавловка айылынын жашоочу тургуну болом. Эркинбаев Нурлан баламдын жерин акыйкатсыз басып алып, ушу жерде туулуп өскөн, ушу жерде окуп билим алган, ушу жерде иштеген колхозчунун баласын эч жолун ачпай 7-8 жылдан бери документтешип, мыйзам чыгарганга аракет кылып, закон түрүндө жүрсөк, мына ушундай акыбалга алып түшүп калдык. Биздин баламдын мындан аркы жашоосу кандай болот? Кандай жолдор ачылат? Мен суранам өкмөттөн. Так, таза, акыйкаттуу карасын айланайын. Биз иштеп, ата-энебиз ушу Новопавловка, Красный Заря айылында иштеп алган жери, сатып алган жери эмес. Адамдын жашоо өмүрүндө бир эле жолу жер берилет экен. Ошол берилген жерге ээ боло албай, алдамчы аялдарга алданып, ушинтип калдык балам. Жардам беришиңди суранам. Ой, рахмат балам. Урматтуу мекендештер, азыр биз ушул менен өзүбүздүн Ак үйдүн жанында ким? Кел. Да бирөө сүйлөйүн деп отуруптур анда. Келиңиз. Убакыт аз эле. Айта беребиз. Урматтуу Кыргызстан жашоочулар, урматтуу Кыргызстандын ушул жер боюнча мамлекеттик деңгээлдеги ушул маселени чечүүчүлөргө жалпы элдин атынан кайрылып кетем. Мен Новопавловка айыл өкмөтүндөгү ушул элдер атым Дадаев Турат Карбекович. Мен ушул Сокулук районунда жер боюнча мыйзамдуу өкүлү болуп, көп жылдан бери ушу жер маселесине аралашып жүргөнүмө байланыштуу Сокулукта көп нерселерге билем. Бул жер маселеси аябай татаал, аябай чатак. Кичинекей эле бир сөздөн жаңылсаң калган нерсенин баары чечилбей кала турган акыбалга келдик. Урматтуу президент, урматтуу ушу президенттин айланасындагылар, биз силерден суранарыбыз элдин атынан ушул 27 пунктту киргенден бери биздин жерибизди алдап бөлөк кишилерге сатып ийген Ажыбекова Чолпон деген жаран, Султанканова Жанна деген айымдар биздин Сокулукта бир 10-15ке жетпеген бир аял заттары бар. Ушулар элди алдап, акчаларын алганга эле алып, 2 сааттан кийин кайрылса ушу акчасын кайра кайтып бербейт. Ушуларды ыйлатып, сыздатып, өздөрүнүн атасында энесинде болгон кишилер менен 10 жылдап, 5 жылдап соттошуп жерине ээ болбой жүрүшөт. Ушулардын мен ушу элдин атынан ушулардын укугун тебелеттирбей, соттон кичине жылдыртып жана милиция органдарынан каратып бериңерди суранам. Андан кийин ушул азыркы биз кирип чыктык, комиссия уюшулуп атыр, ушу комиссияларга кичине Кудайга ишенген Тобо деген адамдар келип биздин укугубузду, ушу жерибизди калыс ким күнөөлүү болсо ошо күнөөсүн тартып, тартыла тургандай кылып чечип бериңиздерди суранам. Рахмат, Кудай буйрса, сиздин суранышыңыз. Бир эле ооз сүйлөйм. Мен Тостокбай Бугал чаптырайм оны. Эмен эле сүйлөдүм эле, мен жанагы элдер кайрылып атпайбы? Ошолор кайрылып жаңыдан чыгып, бакырып өкүрүп кызыл китеп деп сурап аткандар жөнүндө айтайын деп ошону унутуп кеттимин. Ошол жана кайрылып бул жерде Ак Ордодо 15.000 киши кызыл китеп алыш керек да. Ошол 15.000 кишинин ордуна жалаң жана көчө башчылар, квартальныйлар бүт баары тең захват кылып алгандар, көчө башчы квартальный болуп алган. Мисалы, менин жеримде бир көчөмдө бир захват кылып келген бала Тойчу Каниметов деген болуп алган. Анан жана захватка элдер келип атканда суу светке ошолор акчаны алып алып, сговорго кирип алып, ошолор менен жерди сала бергиле деп мындай салдырып атат да. Ошол жерде 15 кишинин ордуна биринчи жолу жалаң квартальный менен көчө башчыларга каттатканда 45.000 киши каттоого кирип кеткен да.
акчалуу эле каттай беришиптир каалаган. Анан сокулукта мисалы бүт баарын жокко чыгарып аны кайра экинчи жолу каттоо, аны эч ким айтпай атпайбы. Экинчи жолу каттоо кылды. Экинчи жолу каттоо кылганда ээсинен барып макулдуңар алып келге деди. Биз макулдуңузду берип бүт баары өткөрүп коюшту. Бирок ошол кайрылып аткандар менен бизди жердин ээлерин аким чакырып алып туруп, эми арестте тургандарды элдериңер менен общий сүйлөшкүлө дагы могу захватчиктерди өзүнчө арестке коюп койгула дагы китепти өткөр дегенде биз өткөрүп баштаганбыз китепти. Өткөрүп баштасак жанагы захватчиктерге карабай сот процесс жүрүп атат, тергөө жүрүп атат, ага карабай эле кызыл китеп башталып кеткенине байланыштуу биздикилердин кээ бири атазбайт этип алды кайра тескерисинче. Анан биздин баарыбыз чакырып ушундай иштер жүрүп атканда, ошондо азыр 15 000 киши болсо, Ак Ордодо ошонун кыйын болсо 10% да захватчы кыйкырып өкүрүп аткандар. Калганын баары тыптынч отурат. Элдерден рисовация этип туруп, ак үй менен байланышып, көк үй менен ортого бир жанагы тыйын тыпыр иштеген балдарды ортого коюп алып, же губернатор эмес, же айыл өкмөт эмес блогерлер кыйкырып өкүрүп, жерчилер менен, жерди саткан адамдар менен, сатып алган адамдарды аябай мушташтырып, чабыштырып, орто жолдо ойногондор аябай көп болуп атат да. Ошон үчүн үлүш ээлеринин, мына үлүш ээлери деп айтып атам мен, ошол үлүш ээлери сөзсүз түрдө жалаң гана үлүш ээлеринин бир дагы бир жолугушуу кылсаңар, анан өзүнчө өткөндөгүдөй кылып туруп, биз үлүш ээлери барып туруп ошол менен көзмө көз сүйлөшсө, же болбосо органдар иштебей койду да. Мисалы мен 102-ни чакырчумун захват башталганда 21-жылы, 22-ci, 23 кечээде барып биз жерди захват кылып алыптыр. Меники бош жатат, эмне үчүн? Потому что мен жерди сатканды билбейм, сата элек, мен оорукчан балам бар. Ошон үчүн көп чыга албайм. Меники туруп туруш керек да, менин жерим болгон. Булар барып захват кылып атат. Ошондуктан жанагы комиссияны алганда, ошо жана кайрылып аткан адамдарды бирден текшерсеңер, мен жерди текшергем 14-жылы, мен жатка билем да, узун туура ким кандай турат. Бат эле бир жума өткөндө акимдерге да айттым, мени кошуп койсоңор, мен бир жумада бүтүрүп берем. Ар бир алган кишинин доверенияси боюнча ошо кишини чакырып туруп бирден каттаса, могу жерде 498-ci контурда 520 менен отурат, 520-ci контурда 540 менен отурушат захватчиктер. Анан Кудай берип чыгат, ошондуктан жакшылап териштирсеңер, ал кайрылып аткандар жалаң эле захватчиктер ошолор. Халича айым, анча сөз болуп кетти. Мисалы президентибиз да бул боюнча айтты. 15 жыл мурун жерди басып, 15 жыл мурун жерди сатып, анан кийин азыр повторно ошол жерди дагы сатып аткан адамдар немелер, жер ээлери бар экен деп. Аларды жөндөп мен ошол 15 жыл мурдагы дегенди мен билбейт экенмин. Себеби мен 13-жылы 15-мартта үйүмдү коюп, $10 000 алып, первоначальный сумманы төлөп, калган рассрочка менен сатып алгам. Ошол кездеги мен 48 000 сомдон задатак жыйнаганы бар, макулуу болуп эле татынакай отурушат. Ошолордун жерлерин басты да көбүнчө. Менден сатып алган бир байкуштар алар. Мына мен бирөөнү утту да, өзүн жастырып күбө болуп барып бердим. Бул мага 48 000 сом берди эле. 13-жылы ошол фундамент куюп койсо, фундаменттин үстүнө салып алды. Бирөөлөр фундаменттин үстүнө там салып алып атат. Бирөөлөр салып койгон тамга кирип алып атат. Анан ошонун баарына момундай болбой калат. Бир 15 жыл дегендер алар государствонун жери. Ак Ордодо сиздин оюңуз боюнча Ак Ордодо канча киши жашайт дедиңиз? Ак Ордодо кызыл китеп чыга турган 15,5 миңдей киши бар. Ошолордун 10% жана захват где-то болду. Калгандар тынч отурат. Ооба, тынч отурат. Рахмат. Бул жерде дагы эжекеңиз келип калыптыр. Сиз өзүңүздө, сиз дагы жер маселеси боюнча башкабы? Жерим, колбасный цехим, ошо кыскача айтып бериңиз, эмне болду эле? Кимге обращение кылайын деп атасызбы, кимге? Садыр Жапаров Нургожоевичке обращение жазайын деп аткам. 2005. Атым Аралбаева Гульнара, колбасный цехтин хозяйкасы, 2005-жылы сатып алгам. Каерде? Деу, село Достук, Деу 1, ушу Ак Ордонун үстүндө, жана көлдүн жанында, бурчта. Ак Ордонун үстүндө? Ак Ордонун үстүндө, көлдүн жана бурчта, көлдүн жээгинде. Сиздин колбасный цехтин аты эмне деп аталат? Колбасный цехим жанагы Тойбостун балдары иштеген, элита болуп чыккан. Ошол жерди бирөө алып алдыбы? Жок, 10-жылы авария болуп калып, анан кийин ооруп 3 жыл жаткандан кийин банкымда тревожить эткенде шаарда үйүмдү сатып, ошо банкымды жаап, анан остаткасы калып калган 19.700 иштешим керек болду. Сизги колбасный цех боюнча турбайбы? Бул жерде бүгүн ал боюнча да бир өзүнчө сүйлөшөлү эжеке. Бүгүн бизде мына жерде жанагы президенттин аппараттын кызматкерлери менен мына жер ээлеринин жолугушуусу болду да. Урматтуу мекендештер, биз өзүбүздүн немебизди баягы темабызды алдан алысабайлы, ошон үчүн
азырынча мына неме боюнча эжеке сиздин темаңыз боюнча биз өзүнчө президентке кайрылуу кылабыз, Кудай берсе. Президентке кайрылуу жазайлы да, уже убакыт келип атат. 23 мартта сот болот. Соттор бүтө элек. Судебный разбирательство уже 17-жылдан бери эле болуп атат. Канча жол сот болду? Ой, уже аларды бир сыйра каматканбыз. Акыркы жолу 1,5 мындай белги органдарына кайрылдыңызбы? Бу акыркы жолу ошо булар деген 2 сыйра мага заказ кылып иши кылып булар менин жеримди алдап, уурдап, талкалап, мен баягы жалгызмын да. Күйөөмдө балам көлдөн авария болуп калган. Ошо 30 жылдан бери жасаган окуятым эле. Ушинтип аварияга мен да эметип калып, анан кийин чыгыш керек болду иштешке. Банкымды жаап, квартирамды сатып, балдарым чоңоюп. Сотуңуз качан болот? Сот 23 мартта Верховныйда болот. Булар 23 мартта болот, а? Ошондо барып катышалы эжеке, ошондо метели. Азыркы 29 ноябрда бу Султанбаева деген жана мошенник группа лиц итим-ишимдин баарын ичтип келип алып, ошо цехтин баарын талкалап, үйдөн чыгарып койду. Беззаконие. Ошо сокул. Сиз ошол жерде жашап белеңиз? Ошол жакта үй бардыгы бар эле, трансформаторду баягы. Азыр каякта жашап атасыз? Ой, көрүнгөн жерим. Эмне кыл дейсиз? Анан кийин азыр тиги Замир Курамач айтты. Гүлнара, мындайлар көбөйүп кеттир. Барып прокуратурага каматып сал. Бу деген самоуправство десе, эми сокулук мага бир күндө иш козгойт, а тигилерди мына ноябрдын 29-унан бери козгойт албайт. Апа, Кудай буйрса сизин ошо качан жолуган? Неме, Ген прокуратурага Курманкулов айтты деп атпайсызбы? Аларды жерден бери көзөмөлүн алат да, Кудай буйрса. Алганда деле бу сокулуктун прокурору милициясы бу чүйүң деле генеральный деле угуп койбойт экен. 23-үндө мен мага телефонун жазып алыңыз, 23-үндө сиз менен байланышалы, ошо сот залында, ошол жерде сот процессине катышалы, ошол жерде эле. Ага чейин азыр жанагы буларды милиция камабай атат. Эми ошону боюнча талкалап бүттү. Мына ошол боюнча сиз мына азыр немени жыйынтыктайлы, мына жерде элдер дагы бир жака неметип атышат, чакырып атышат. Азыр мына жерде дагы жана захват кылып сатып ийген аялдын фамилиясын айтып койсом болобу үчөөнү? Ким? Жанагы сүйлөйм. Ой, айтып бериңиз. Мен 516-контурда 4 гектар жеримди захват кылып туруп, Тотонова Насихат деген 3 жыл отуруп чыкты. Узакманова Гавхар деген розыскада жүрөт. 16-жылдан бери захват кылышып, сатып ийишип. Анан Балыбаева Айчүрөк дегендер ушулар сатып жиберген да, бирок сотто жүрүп атат, бирок соттон качып розыскада жүрсө, ошончо жылдан бери таппамыш болуп жүрүшөт да. Мына ошолор келип сатпа деп муш ташып атып алыбыз келбей атат да. Ошол Роза Шляпа деген да бир эже сатат экен го, сиз аны таанысып тааныбайсызбы? Шляпа Мүсүралиева Шляпаны мен тааныйм, ал Ак Ордодо, мен азыр 516-контурда айтып атам, аныкы 498-де тааныйм. Анан эми аларды тышат элине кылып эле текшербесе, мен андайын көргөн эмесмин. Аны саткан өзүнүн собственный жерлери бар анын дагы өзүнүн. Ошонусун мен билем, себеби мен текшергем да. Ошондуктан алардын ар биринин өзүнүн гектар жерлери бар. Жерлери бар да. 2-ден 3 жол сатып. Эми ошол эки накладка деп коет да, 2-ден 3төн сатканды өздөрү барып туруп текшерсе билет. Текшериш керек. Рахмат. Орган текшериш керек. Рахмат эжеке. Урматтуу мекендештер. Байланышабыз эжеке. Турбуз азыр. Урматтуу мекендештер, ушун менен биз өзүбүздүн бүгүнкү мына жер ээлеринин, мыйзамдуу жер ээлеринин мына агылга келип, президенттин аппаратынын жетекчилери менен, ошол жер боюнча иштеген жетекчилер менен жолугушуп, бир пикирге келишти, өздөрүнүн арыздарын жазышты, өздөрүнүн сунуштарын айтышты, талаптарын айтышты. Кудай буйрса, булардын дагы үнүн президентибиз угат деген үмүттөбүз. Сак саламат болуңуздар, урматтуу мекендештер. Кийинки жолукканга чейин. Калбек, мен тиги Россияда багамчы. Трансформаторду